Амансыздарбы мекендештер, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен жана да мен Эдита. Акыркы күндөрү көп видео тартпай калдым, бир аз тамагым ооруп ден соолугума байланыштуу. Бүгүн сиздерге мурунку видеолордогудай айтып кеткендей, ипотека боюнча сүйлөшөбүз. Ипотека тууралуу мен сиздерге ушул Россия аймагындагы ипотекалар тууралуу айтып кетем. Биздин банктардын, Россиянын банктары кандай документтерди требовать этсе, Кыргызстандын банктары деле ошол эле документтерди требовать этет. Ошон үчүн булардын иштөө системалары бирдей эле. Эгерде сиздер Россиядан үй алгыңыздар келсе, же Кыргызстандан үй алгыңыздар келсе, ушул эле бирдей мен айтып кеткен документтерди чогултасыздар, ошол документтин негизинде үйлүү болосуздар. Мен сиздерге айтайын деген себеби, былтыр 2021 жылдын июнь айында Москвадан 3 бөлмөлүү квартира алганмын, 8% менен. Мен вторичка алганмын. Бул ипотекада первичный ипотека, анан вторичный. Ушунда экиге бөлүнөт. Бул первичный деген от застройщика, үйдү куруп жаткан бир ишкана, организация. Үйдү курат дагы, куруп бүтүл элек үйдөн сиздерге первичный деп, ошол үйдү бүт элек үйгө алдын ала 30% первоначальный взносун төлөсүздөр. Анан 10 жылга берилеби, 15 жылга берилеби, ар айдык төлөмүн ай сайын төлөп турасыздар. Бирок үй кайсыл жылы, кайсыл айда бүтөрүн аны ошол куруп жаткан мекеме билет. Ошол мекемеден булга кимдер кирет? Семейный ипотека, льготный ипотекалар кирет. Жаш семьялар бар болсо, аны дагы через соцзащита. Соцзащита сиздерге документ кылып берет. Ушундай бала чакасы бар, ушунча жашаган туруктуу жайы жок деген кагаз жазып берет. Ошол кагаздын негизинде сиздер аны документ подавать этесиздер. Буга эң жакшы материнский капиталдарды киргизсеңиздер болот. Семейный ипотекада мамлекет, Россиянын мамлекети каржылайт 470 миңге чейин сиздерге ипотекага мамлекеттен акча бөлүнүп берет. Бирок булар бир гана ушул первичкага гана иштетилет. Себеби первичка бул ушул мекеме куруп жаткан мекемеден бүткөн үйбү же бүт элек үйбү, ошол үйдөн гана мурда кийин ал үйдү эч ким ала элек, эч ким жашай элек, ошондой жаңы үйдөн сиздерге берилет. Көпчүлүк учурда бул үйлөрдөн ушу дуалдары курулуп бүткөн, ушу эшик домофондору бүткөн, ушундай жылаңач үйлөр да берилет. Өзүңүздөр каалагандай кылып, ремонт кылып, өзүңүздөрдү каалагандай кылып, комнаталарын бөлөсүздөрбү, аны дагы уруксаты менен ошол ЖКХнын. Ошонун негизинде өзүңүздөр каалагандай кылып куруп алсаңыздар болот. Мурун булар 5, максимум 6% берилген 2022 жылдын февралына чейин. 2022 жылдын февралынан бир аз кырдаал өзгөрдү. Россиянын Центробанкы биздин калган банктарга акчаны бергенде өздөрү 20%тен жогорку процентте берип калды. Ошон үчүн банктар элдерге ипотеканы 22-25%ке чейин көтөрүлдү. Ошон үчүн март айында ипотеканын процентный ставкасы вторичный рынокко, вторичка алганга 25%ке чейин өсүп кетти. Ошон үчүн буга себеби эмне болду? Себеби элдин бардыгы ушул кырдаалга байланыштуу банктардагы сакталып жана вклад кылган акчалардын бар жогун элдер кайрып алып, көпчүлүгү банкта акча кескин түрдө азайып кеткендиктен көпчүлүк ипотекага алган же потребительский кредиттерди убагында элдер төгө албай калды. Ошондо банкта акча азайып кеткенден Центробанк ушундай эме чыгарды, жыйынтык чыгарды. Ипотеканын баасы, проценты годовых ставкасы 25%ке чейин өссүн, от 20 до 25 деп туруп ушундай эме койгон. Анан үйлөрдүн баасы дагы өтө өсүп кетти. Ошондуктан ушул март айы, апрель айдын баштарында ипотека алган ушул өзүбүздүн жердештер, ушул Россиянын жарандары өтө кескин түрдө саны азайып кетти. Анан
кырдаал бир аз жеңилдеди. Рубльдун баасы өстү, доллар бир аз түштү. Ошондо апрель айдын 25-инен процентный ставка бир аз ылдый түштү. Бул ылдый түшкөнү канча? 17%. Азыркы кезде эгерде ипотекага үй алам десеңиздер, вторичка деген бул уже даяр, мурда бирөө 2 адамбы 3 адамбы жашаган даяр үйлөр. Була үйлөрдү вторичка деп айтылат. Ошол вторичкадан алам десеңиздер 17% менен аласыздар. Это минимум. Кээ бирки банктар 18,5 же 19, ушу 20 чейинки ставкаларды сиздерге предлагать этиши мүмкүн. Бирок азыр дагы ушул азыр 17% менен болуп атат. Жылдын аягына чейин 12ге чейин түшөт деген ушундай дагы тыянактар бар. Эми аны көрө жата билербиз. Анан мен былтыр 2021 айында алгам, мен 8% менен алгам, мен да вторичка алгамын. Бүт ремонту менен, планировкасы менен, жада калса ичиндеги бүт буюм-тайым, мебелдери менен алгамын. Эми азыркы кезде ошол проценти 8 болсо, азыркы кезде 2 эседен ашык өсүп кетти процент ставкасы. Эми ошентсе дагы ошолго карабастан азыр үй алганга даярмын, үй аламын десеңиздер, алсаңыздар болот. Азыр мурун эң минимальный первоначальный взнос биринчи үйдү аларда төгүлө турган акчанын суммасы, первоначальный взнос. Бул первоначальный взнос эмнеге төгүлөт? Бул банк сиздердин платежеспособностьуңуздерди текшериш керек. Сиздерде значит первоначальный взнос биринчи бир бөлүгүн төктү, значит бунун буга чейин чогулткан акчасы бар. Анан мындан кийинки калган акчаны дагы төлөп бере алат деп банкты ынандыруу максатында ушу банктар 10%-тен 30%ге чейин первоначальный взносту сурашат. Анан мен без первоначальный взнос алгамын үйдү. Эми анда бул бир аз брокерский хитросттар бар. Ошол жолдор менен алгамын. Мисалы үчүн 8 миллиондук үйдү 9 миллионго алды деп туруп, үйдүн ээси миллион акчаны алдым, мага 10% первоначальный взнос берди деп туруп жазып берет 8 миллиондук үйдү. Бирок мен 8 миллионго эле алам. 8 миллион банк мага одобрение берет. Анан миллионду мен үйдүн ээсине берип койдум деп, үйдүн ээси алдым деп мага эми жазып берет. Бир аз рискованный нерсе, бирок көпчүлүгү навстречу идут. Анан ошентип жазып берди. Анан банк мага 8 миллион одобрить этти. Анан 8 миллионду үйдүн ээсине берип, анан калган азыр ушу ар бир айдагы төлөмдөрүн ушу калтырбай төлөп келем. Ошол. Эгерде сиздер алам десеңиздер, азыркы кездерде былтыры ушу быйылкы февралга чейин Кыргызстандын жарандарына дагы берилип келген Россиядан үйлөр ипотекага, даже без первоначальный взноста алып келишкен. Мына февраль айынан кийин кырдаал өзгөргөндөн кийин ушу Кыргызстандын жарандарына берүү азыр бир аз токтоп турат. Ошонун негизинде кыргызстандык жарандар үй алабыз десеңиздер, бир аз азыр кое турсаңыздар деген ойдомун. Ал эми ушул Россиянын жарандыгын алган жердештерге, эгер азыркы кезде жок үй аламын, мындан бияка ошол процент ставка түшүшү деле күмөн, же азыркы мезгилде алып калбасам болбойт, себеби жылдан жылга үйдүн баасы да өсүп кетип атат. Азыр аламын деген адамдар болсо, ушуну эске алсаңыздар, азыр ушу эң минимальный ставка, процентная ежегодная ставка 17%тен болуп атат. Анан минимальный первоначальный взнос 10%тен 30%ке чейин. Ушул. Анан ушу первоначальный взносуңуздар бар болсо, эгер жок болсо да алып беришет. Эми аны ошол бир аз үй тандаганыңыздарда аябай көпчүлүк үйдүн ээлери, сатып аткан үйдүн ээлери бир аз ушу коркуп калган. Азыр көпчүлүктөрү ушу первоначальный взнос требовать этет. Бирок эгерде сиздер кайрылган ишкана, брокерский компаниялар эгерде аябай жакшы иштешкен болсо, булар сиздерге без первоначальный взнос үйдү алып бере алат. Анан сөзсүз түрдө ишкана иштеген жериңизден трудовой книжкаңыздын толук копиясы керек болот. Анан характеристика иштеген ишканаңыздан сизге арналган,
Анан 2 НДФЛ биздин ошол айына төлөп жүргөн доходубуз. Буну эмне үчүн банк требует? Себеби банк сиздин ай сайын ушул төлөмдү төлөй ала турганыңызга ынааныш керек. Кыргызча айтканда. Платежеспособностьиңизди текшерет. Эми буну мисалы үчүн мен былтыр алганымда мен эч кандай платежеспособностьум жок болчу. Мен балам менен декретный отпускада отурганмын. Анан первоначальный взносум да жок болчу. Ошон үчүн мен кайрылган балдар ушунчалык грамотно иштешип, банктан мага деги койчу бир 3-4 банктан одобрение алып беришкен. Биринчи первоначальный взносты 10% кылып, аябай минимальный срок менен алып беришкен. Банк мага 9 миллиондон 10 миллионго чейин одобрение чыгарып беребиз деп. 2 НДФЛ грамотный кылып 100 миңден ашык белый зарплатасы бар. А так черныйлары менен кошулуп 150-160 миңге чейин айлык алат деген эң сонун 2 НДФЛ жасап беришкен. Банк ошол 2 НДФЛ ишене турган кылып, банктан ошол ишканага чалып, сиздерде ушундай сотрудник иштейби деп звонок кылганда, ал жактан ошол ишкананын мекемесинин директору ооба, менде ушундай деген сотрудник иштейт, ушундай зарплата алгандыгы чын деген дагы ушундай аныктамаларды беришке турган. Ушундай ишканалар менен иштешкен мен. Алар ошентип ынандырган, банктардан эч кандай сомнение болгон эмес. Банк мага ошол документтерим бардыгын катасыз деп өздөрүнө кабыл алып, анан 9 миллион 10 миллионго чейин мага одобрение беришкен. Ошонун ичинен 8 миллионго мен үй алганмын. Бул жерден ушу сиздер кайрылган ушул брокерский фирмалар, ипотека алып бере турган ипотечный брокерлер. Ушулар аябай грамотно иштеген балдарга кайрылсаңыздар, ошолар сиздин иштериңиздерди алып барат. Мен кайрылган балдар ошол өзүбүздүн эле кыргыз жердештер. Мен аларды тааныган эмес. Мен ошол Одноклассникиден, Инстаграмдан ушул балдардын жарыяларын көрүп калып эле, үйдө отуруп эле жарыясын көрүп калып эле звонок кылганмын. Силерден ипотека үй алсам болобу десем, эже бул телефондо сүйлөшүп турган сөз эмес, офиске келиңиз дегенде эле эчтекен ойлонбостон, коркпостон эле жүгүрүп эле кетип калганмын. Ошол маалда ошо жолдошум каза болуп, бир аз ушундай депрессияда турган элем. Барып алып эле ал ипотека тууралуу айтпай эле жолдошум өлүп калды, ушундай тигиндей мындай деп эле балдарга ыйлай бергем тооба. Эже баары жок, жакшы болот. Ишиңиз барбы, эмнеңиз бар деп сурашкан, айткам, жаш балам менен отурам, жолдошум каза болуп калды. Ушул үйдөн жолдошумун баскан турганы көз алдыма элестебесин, мен ушул үйдөн чыгып кетейин деп квартирага чыксам деле агентствого беремин, анан кийин залогум менен кошо берип 100 миңден ашык акчам кетет экен жөн эле. Андан көрө ар жерде эле квартирант болуп жүрө бербестен ушул силерден ипотекага үй алсам болобу экен деген ой менен эле келдим десем, эже болот деп эле ошол балдар ушу декретный отпускада жаш балам менен отурган, мен эч кандай 1 сом доходум жок эле мага. Чогулткан акчам деле жок, ошол первоначальный взносты берем деген. Булардын өзүнүн ошол иштерди алып бара турган өздөрүнүн бир суммасы болот. Ошол сумманы бересиз деди. Ушуну берсеңиз, биз сизге 3 айдын ичинде үй алып беребиз деди. Ошону уктум, ошол жерден эле эчтекеден жаман ой кеткен жок, бул балдардан шектенгеним деле жок. Ак оюм менен эле бардым дагы. Сразу договор жаздык. Ошол брокерский компаниялар менен договор түзүп атканыңыздарда өтө кылдаттык менен договоруңуздарды жакшылап окуп алыңыздар. Ошол договордун бар бир пункттарында указать этилип кетет кандай иштерди алып барышат. Ошонун ичинде сизге 2 НДФЛ кылып беришет, ошол акчанын ичине кирет, балдардын кызматы кирет, риэлтордун сиздерге үй тандап, ошол үйдү алып берип, банктан уже сделкаңыздар болуп, анан кийин эгрениңиз колго тийип МФЦдан бүт бардык алар ошол сиздерге сатып аткан үйдүн ээсинин документтерин да бүт текшерет. Ал үйдө 1,5 прописан болгонбу, пропискадан бардыгы чыгарылганбы, юридически ошол үй тазабы, эртең ошол үйдү алгандан кийин чыр чатак чыкпайбы, ошолардын бардыгын кылдаттык түрдө текшерип, бардыгын ушу үйүңүзгө кирип күлүчтү алып, эшикти ачып киргенге чейинки бүт бардык кызматтардын бардыгы ошол сиз төлөгөн акчанын ичинде. Ошолардын бардыгы пункт по пунктам договордун ичинде болот. Ошол договорду жакшылап окуп,
кылдаттык менен түшүнүп өзүбүздүн кыргыз жердеш балдар алып берип атат. Эгерде орусча түшүнбөсөңүздөр ошол балдардын өздөрүнү котуртуңуздар. Анан жакшы келишимди кылып, ошолор аркылуу ушу первоначальный взносу жок алып бере алам десе, первоначальный взносу жок. Эгерде чогултуп жүргөн акчаларыңыздар бар болсо, андан да сонун. Себеби первоначальный взносу төлөнгөндөн кийин аркадагы суммасы да бир аз азайып калат. Ошондой кылып 10 жылдан 30 жылга чейинки срокто кайсыл сиздин жашыңызга да туура келет, айына канчадан төлөй алам, ошого карап туруп жылыңызды да узартасыз. Ошондой кылып ипотекага үй алсаңыз болот. Анан бул первичкаларды жана айтып кеттим, ошол материнский капиталдары барлар, семейный ипотекага киргендер, ошолар алса болот. Же жөн деле сиздер деле эгер Россиянын гражданствосы бар болсо, жөн деле первичка алсаңыздар болот. Эми күтөбүз, бирок арзан болот. Процентный ставкасы 9%ке чейин деп атат. Мурун 6%ке чейин болчу. Азыр кымбаттагандан ушу 9% менен берип атат. 9% менен ошол үйдү качан курулуп, күлүчү колуңузга тийгичеңди күтөм, ага чейинки ошол 30% первоначальный взносун төгөмүн. Анан жашабасам дагы үй бүткүчөңдү ай сайынкы төлөмдөрүн төлөймүн десеңиздер, первичка алсаңыздар да болот. Жок, эгерде мага даяр үй болсун, мен азыр сделкам бүткөндөн кийин мен ошол үйгө барып жашап отуруп калышым керек десеңиздер, сизге ошо вторичка туура келет. Бирок вторичканын сразу барып жашап каласыз, үйдүн ремонту менен көп жакшы жактары болгондуктан, бирок процентный ставкасы азыркы маалда минимальный 17% менен аласыздар. Мен ойлойм, сиздерге жакшылап түшүндүрө алдым окшойт деп. Эгерде чындап эле ушундай үй алабыз десеңиздер, чындап эле уже чогулткан акчаңыздар бар, же көзүңүздөр жетип калган болсо, кайрылсаңыздар же комментарийге жазып кетсеңиздер, мен ушул үй алган балдардын да номерин берип кетем сиздерге. Алардан башка дагы 2-3 ушундай брокерский фирмалар бар, ушул ипотека менен тыгыз байланышта иштеп келишет. Өзүбүздүн кыргыз жердештер да бар, Россиянын өзүнүн орус ушул ипотечниктер ушулар дагы бар, риэлторлор. Ошолордун номерин бериш мүмкүн сиздерге жардам иретинде. Анан ошолор менен договор түзгөнүңүздөрдө аябай жакшылап карап, анан ушул өзүңүздөр каалаган жерден, каалаган жактан жакшы өзүңүздөргө жаккан, көңүлүңүзгө туура келген үйлөрдү ала аласыздар деген үмүттөмүн. Мен оюмча жакшы эле түшүндүрө алдым окшойт. Саламатта калыңыздар.